11 каналында соңку жаңылыктар, студияда Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Алдыда. Бишкекте доллардын наркы кымбаттап, рекордтук чеги 77 сомго чыкты. 6 миллионунчу кыргызстандык төрөлдү. Оштора түйүндө көз чарган Рахат Белекованын ымыркайына президент 1 миллион сом которулат деди. Жолу жок аңчылык. Нарындын Минбугу жайлоосунда табылбай жаткан мергенчинин тоңган денеси табылды. Дээрлик бир аптага созулган куткаруу иштери соңуна чыкты. Эми ушулар туурасында кененирээк. Бишкекте доллардын наркы рекордтук чекке 77 сомго чыгып, соңку 2 сутка ичинде 2 сомдон ашык баага кымбаттады. Улуттук банктын долларга карата койгон номиналдык баасы 73,4 сомду түзүүдө. Жыл башынан бери доллардын наркы Кыргызстанда 23,1% өстү. 11 каналы эксперт-экономист Кубан Чороевке бул көрүнүшкө сары эсеп салып берүү үчүн кайрылды. Бизде Кыргызстанда стабилдүүлүк жок абал келди да. Сом Кыргызстанда акча функцияларын ойнобой калды. Эл сомдон арыла баштады да, долларга өтө баштады, экономикабыз долларизацияга өттү. Бунун бирден бир себеби биз эртеңки күнү сомдун канча турат экенин биз эмес, улуттук банктагы айтпай жатат да. Мындай кырдаалда ишенич, финанс системасына ишенич жоголду. Эми ошол ишеничти кайра алып келиш үчүн биз башка валюталык режимге өтүшүбүз керек да. Дүйнөлүк валюталык фондунун классификациясында бир канча валюталык режимдер бар. Мисалы, дүйнөдөгү эң туруктуу, стабилдүү финансылык системалар бул валюталык башкаруу системасы деп коет, валюталык башкаруу режиминде болот да. Бул дүйнөдө бүгүнкү күндө ошого тектеш 60 мамлекет бар. Тилекке каршы биздин Кыргызстан бул эркин сүзүүчү валюталык режимге өтүп алган да. Доллар күн санап кымбаттаган сайын жеке ишкерлик кылган же кредити бар жарандардын шаштысы кетүүдө. Жыл соңуна чейин наркы 100 сомго чыгат деген коркунучтар да айтылууда. Бирок Улуттук банк доллардын баасы мынча жогору наркка чейин барбайт деп ишендирүүдө. Ал арада 11 доллар менен кредит алып каржылып турган жарандарды да кепке тартты. Мен ипотекалык кредитке үй алган 1 жыл 2 ай болуп калды уже. Мен алгандан бери эле ай сайын 1 сомдон көтөрүлүп келатат да. Акыркы кече 25 күнү кече эле бизнес төктүк. Мен төгүп аткан жерден эле 80 теңге көтөрдүм. Прям кассадан. Биз ипотека кредит алып атканда биз 10 жылдык статистиканы карап чыккан, отуруп Насбанктын эмесин алып канчага көтөрүлдү. 10 жылда бизде туруктуулук сакталган экен да буга чейин. Кээ бир учурда сомго чейин түшүп кеткен убакыттар бар экен доллар. Анан биз эгер 10 жылдын ичинде 10 сомго көтөрүлүп жүрсө, анда биздин үйлөрдүк бюджетке нормальный деп чечкенбиз да, ошол эсептен алганбыз да. Мен алып атканда мен сом менен алайын деп аракет кылгам. Бирок сомго анча сумма бербейт экен да. 10 долларга чейинки порог бар экен, ошондон ашса все уже доллар менен эсептелет экен. Мен башында 35 миң сом бизнес төлөсөм, сомго которгом. 75 доллар. Курс ошондо 52,90 болчу. Кече акыркы жолу төккөнүндө уже 70,500 сомго чыкты да. Уже разница 15,500 сом болду. Биздин тапкан бир айлык чыгымыбыз бюджетте алып таштайбыз. Жетпейт да биздин тамак ашыбызга, кредитке андан башка расходубузга эч кандай. Эгер сомго өтүп калса, эгер ушул көтөрүлгөн курстун долларын мамлекет компенсация кылып төлөп калган сумма өткөрүп берсе, анда эң жакшы болот. Учурда көпчүлүк акчаны кайсы валютада сактоо керек деп баш катырууда. Көбү сомдорун долларга алмаштырып, негизи эле ушундай шартта акчаны кайсы валютада кармоо керек? Мындай да биздин экономикабызда ар бир күнү кандайдыр бир баланс болот да, сом менен доллардын массасынын балансы. Эгерде биздин өкмөт келип жаткан кредиттерди сом менен жумшайт да, эгерде биздин өкмөт ошол доллар менен евроны биздин өкмөт
биздин коммерциялык банктардан сом сатып алса ошол акчага, демек сомдун массасы экономикабызда бирдей эле калмак, бирок доллардын массасы көбөймөк, туурабы? Доллардын массасы көбөйгөн сайын сомдун куну тескерисинче көтөрүлүп турмак да. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Шаршембинин кечки саат 18-деринде Ош төрөт үйүндө Рахат Белекова аттуу айым кыз төрөдү. Ал ымыркай Кыргызстандын 6 миллионунчу жараны деп табылды. Кече кечки 6-дан 26 ноябрдын таңкы 6-сына чейин аралыкта өлкөдө 67 эркек бала, 55 кыз төрөлгөн. Учурда эне баланын саламаттыгы жакшы, баары жайында экендиги кабарланды. 6 миллиондук Кыргызстандын апасы Белекова 39 жашта жаңы төрөлгөн ымыркай үй бүлөдөгү 6-чы бала болду. Президент Атамбаев ымыркайга депозиттик эсеп ачып ага миллион сом которууну буйрду. Ошондой эле болжомдонгон маалда бир убакта төрөлгөн дагы башка 10 ымыркайдын үй бүлөсүнө 100 000 сомдон берүүнү тапшырды. Өлкө башчысы ошондой эле 6 миллиондук кыргызстандыктын жакындарына куттуктоо телеграммасын жолдоду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги нарында дайыны чыкпай жаткан аңчынын сөөгү 2,5 метрлик көчкүнүн алдынан табылганын билдирди. Эске салсак, Жумгал районунун Минкуш айылынын 5 тургуну 20 ноябрда аң улоого чыгышкан. Кайтып келатканда алардын экөө башка жолго салып, ошол бойдон дайынсыз жоголгон. 23 ноябрда түнү аңчылардын бирөөсүнүн тоңуп калган денеси Миңбуу жайлоосунун зындан аймагынан табышкан. Экинчи адамдын сөөгүн куткаруучулар 25 ноябрда табышты. 11 каналында эми эл аралык жаңылыктар. Красноярскта Ми-8 тик учагы кулап түшүп, экипаж мүчөлөрү каза болгону кабарланууда. Тик учак күйүүчү майдын жетишсиздигинен кыйроого учураганы айтылып жатат, бирок экипаж окуя тууралуу жана дареги тууралуу кабарлаганга жетишкен. Өзгөчө кырдаал болгон жерге куткаруучулар жөнөп кетишти. Тик учактын ичинде 26 адам болгондугу кабарланууда. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тик учак Игаркадан мунай чыгаруучу станцияга бет алып баратканын айтты. ТАСС окуяда кеминде 15 киши каза болгонун кабарлады. Көрсөтүүнү улантабыз. Түркиянын коргоо министрлиги Су-24 орус учагына ал Түрк аба мейкиндигине кирип бара жатканы тууралуу берилген эскертүү аудиосун жарыялады. Анда англис тилинде Түрк аба күчтөрүнүн атынан эскерүү берилип, учактын түштүккө бет алуусу кеңештелет. Түркия эскертүү 5 мүнөттүк аралыкта 30 секунддук тыныгуулардан кийин берилип турганын айтууда. 24 ноябрда Су-24 орус учагын абадан F-16 түрк учагы атып түшүргөн. Түрк аба күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн орус учагынын аман калган штурманы Константин Мурахин окуянын чоо жайын түрк аскерлери ок чыгаруудан мурда эч бир эскертүү бербеген, орус массалык маалымат каражаттарына айтты. Эч кандай радио алмашуу, визуалдык контакт болгон эмес. Анан эле ракета учак куйругуна күтүүсүз тийди, деди ал. Су-24 штурманы учурда Латакиядагы ооруканалардын биринде саламаттыгын чыңдоодо. Казакстандын тышкы иштер министрлиги түрк-орус алакасынын чыңалышы боюнча тынчсыздануу билдирди. Министрлик эки тарап тең терроризмге каршы иш алып барууда болуп өткөн окуя аракеттеринин натыйжалуулугуна кедергисин бериши мүмкүн, деди. Бул себептүү расмий Астана Түркия менен Орусияны сабырдуулукка чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча комментарий бере элек. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Кийинки бөлүктө АКШ президенти ыраазычылык күнүн утурлай телекайрылуу менен чыкты. Обама анда америкалыктардын теракттардан коркууга негиз жок экендигин айтты. Ислам мамлекети бюджети Кыргызстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн бюджетине теңби. Быйыл террористтик уюмдун бюджети 2 миллиард доллар болгону айтылды. Өзбекстандагы Интерпол башчысынын 33 автомобилдик коллекциядан турган мүлкү камалды. Эми булар туурасында кененирээк. Бүгүн Москвада орус жана француз президенттери жолугары күтүлүүдө. Бул апта ичи Франсуа Олланд дүйнө лидерлери менен жолугуп, ислам мамлекетине каршы согушту улантуу боюнча колдоо издеп жатат. Парижде 13 ноябрда болгон терактта им согушчандары жоопкерчилик алган. Буга чейин Олланд согушчандарга каршы күрөш тууралуу Британ премьери Дэвид Кэмерон жана президент Обама менен талкуу уюштурган. АКШ президенти ыраазычылык күнүн утурлай телекайрылуу менен чыкты. Обама жакынкы күндөрү Америкада уюштурула турган террордук актылар тууралуу маалымат жок экендигин айтты. Мекенибиз коопсуздукта болушу үчүн болгон аракеттерди көрөбүз, деди Обама. АКШда ыраазычылык күнү майрамы жана ар жылы ноябрдын 4-бейшембисинде белгиленет.
Ислам мамлекети бюджети Кыргызстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн бюджетине тең. Бул тууралуу Орусиянын Илимдер академиясынын чыгыш таануучу кызматкери Владимир Сажин билдирди. Ал Ислам мамлекетинин 2015 жылга карата бюджети 2 миллиард доллар, ал эми профицити 250 миллион доллар болгонун айтты. 2014 жылы Тажикстан бюджети 2,3, 2,5 миллиард, Кыргызстандыкы 2,2, 2 миллиард долларды түзгөнүн КМШ Стат комитети билдирди. Өзбекстанда 56 жаштагы Юрий Савенковдун мүлкү камакка алынып, ал коллекцияланган 33 автомобили да өкмөт карамагына өттү. Савенковго бул баалуу машиналар буга чейин мүлкү камакталган ишкерлер Дмитрий Лим жана Батыр Рахимовдон калгандыгын айтылууда. Эки үлкөн ишкерлер Өзбекстанда 2010 жылы биринин артынан бири абакка кесилген. Ошондой эле Савенковдун үйүнөн Өзбекстандын искусство музейинен уурдалган оңдогон сүрөттөр табылды. Соңунда эми спорт жаңылыктарынан Бишкекте бадминтон боюнча республикалык жарыш өтүүдө. Дене тарбия академиясында 2 күндөн бери өтүп жаткан мелдеш бүгүн эртең жыйынтыкталып, жеңүүчүлөрү аныкталат. Быйыл жарыш олимпиадалык атайын кыймылды түптөгөн Юнис Кеннеди Шрайвердин урматына уюштурулду. Ушуну менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.